Оларды карабайсыз, мына жантан бери 3-4 распет коробкасы ачык турат. Мына соединениеңиз болсо туура эмес кетип атат. Спец зажим жок бердечи. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрттү көзөмөлдөө кызматынын бул жолку текшерүүсү Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунда улантылды. Текшерүүнүн алкагында оорукананын негизги имараттары өрт коопсуздук талаптарына жооп бербей турганы аныкталды. Эң эле жөнөкөй мисал алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттарынын жетишсиздиги, электр шеттеринин жабылбай турушу, өрттү өчүрүү түтүктөрүндө суунун жоктугу, крандар иштебей эскирген абалда калганы жана оорукананын тегерегинде гидранттардын жоктугу айкын болду. Байке, билесизби? Мерде болсо рукав туруш керек, соединенный болуш керек, обмотка болуш керек, ствол менен, моон болсо журнал болуш керек бердечи. Сиз болсо журналдан болсо навод отдач постоянно давление текшерип турушуңуз керек. Оорукананын техникалык коопсуздук боюнча жооптуу кызматкерлери бул имарат 65-жылы салынгандыктан жабдуулар эски абалда экенин айтып, жаңылоо үчүн акча бөлүнбөй жатканын шылтоо кылганга аракет кылышты. Бирок өрт коопсуздугуна каршы келген айрым одоно бузууларды эч кандай каражатсыз калыбына келтирип койсо болоорун түшүндүрүп, эскертме беришти. Проблема не только нашей больницы, это проблема финансирования бюджетных организаций. Мы пишем письма, каждый год просим, нам выдают мелочь. Кроме финансовых затрат, у вас здесь должно быть хотя бы электропроводки должны быть соответственно. Вы должны проводить раз в 3 года протокол испытаний хотя бы закройте ваши электрощиты. Вот, например, вот у вас распред коробки стоят открытые, у вас даже без спецзажима сделано, на это же деньги не нужны же. Неоднократно наверняка наши ребята вам об этом писали. Борбордо бейтаптар жатып дарылангандыктан имаратта эвакуациялык эшиктер толук камсыздалып, ар убак ачып чыгууга даяр болушу керек. Тилекке каршы айрым эшиктерди бетондоп салышкан. Белгилей кетсек, өткөн жылы бул борбордун имараты ӨКМдин инспекторлору тарабынан текшерилип, бир катар эскертүүлөр берилген. Андан кийин 23 000 сом айып пул салынган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ар кандай шылтоолор менен төлөнбөй келгендиктен 42 000 сомго чейин туум өсүп кеткен. Текшерүүнүн жүрүшүндө өрттү көзөмөлдөө кызматынын директорунун талабы менен айып пул дароо калыбына келтирилди. Мына биздин балдар 24-жылы 8 февралда текшерген. 23 000 айыппул салынган ошондо, туурабы? Да. Ошондон бери бүгүн болсо 25-жыл, канчанчы февраль бүгүн? 19 февраль. Ошондо болсо 1 жыл 10 күндөн төлөнгөн эмес да болчу. Бүгүн биз келгенде ызылдап төлөдүңөр. Электрощитовой бойдо. Ол жерде диэлектрический эмелер туруш керек, ковриктер туруш керек да. Перчатка туруш керек. По итогам проверки мы выписали предписание на устранение выявленных нарушений и дали им срок на устранение. На сегодняшний день, как вы сами были свидетелем, мы в 2024 году проверяли, налагали административный штраф в размере 23 000 сомов по статье 143. И так как у него уже выросла пеня, они сегодня оплатили 46 000 сомов. По итогам контрольной проверки мы проведем по нашим предписаниям, то есть замечаниям, какие нарушения были устранены, а какие нет. После этого будем уже налагать административный штраф и давать соответствующие органы пояснительную записку. Социалдык объектилерди пландан тышкаркы текшерүүлөр буга чейин да байма-бай жүргүзүлүп келген. Министрлер кабинетинин протоколдук тапшырмасынын негизинде республика боюнча саламаттыкты сактоо мекемелеринде күчөтүлгөн текшерүүлөр улантылат. Ири материалдык чыгымдарга жана адам өлүмүнө жол бербөө үчүн ÖKM адистери алгач өрт коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырат.